Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Кутман күн назарыңыздарда Талас ФМ жааматтык радиосунун алып баруучусу Айгүл Сакеева. Бүгүнкү каарманыбыз салгылашкан тасмалардан уламшыктанып, боксер болууну самаган Сезим Эсенболов. Талас медициналык колледжинин 3-курсунда фармация жаатында окуймун, 20 жаштамын. Мен спортко кичинен кезимде эле кызыкчумун, аябай кызыгып, боевик кинолорду көрүп, ошо боевик кинодогу каармандарга өзүмдү окшоштуруп, ушундай болгум келчү да. Мен Бишкекте окуучумун. Бишкекте окуп, Таласка окууга тапшырып, бул жака келип калам. Таласты билбейм да, элдерден сураштырсам деле эч кимиси билбейт. Социалдык медиа аркылуу Таластагы машыгуу залдарын издеп баштаган Сезим бокско эң биринчилерден болуп барган 2 айымдын бири Чолпонайды таап алат. Ал Сезимди залга келүүгө чакырат. Келе бер, мен күтөм деп ушинтип жазды да. Аябай сүйүнүп ошо күндү күттүм да, бара турган күнүмдү. Барсам эле Чолпон эже жок экен. Аябай уялдым. Келсем эле баары мени карашты. Ещё мен келгенде 3-чү жолу эле келдим да. Анан мен астымда 2 эже келчү да, Чолпон эже менен анан Назира деген эже келчү экен. Келгенде дагы хижапчан болуп келдим да, хижап кийген кыз келди. Аябай уялдым келгенде, уялып, эмне кыларымды билбей. Анан агайлар болсо уялба кел деп ошо мени көргөздү, ушуларды кайталап кыла бер депчи. Эч уялба деп. Мен аябай уялып, самовнушение болдум да. Дагы деле карап атат мени кечке карап атат окшойт деп кыла албай эле. Ошол кезде аябай башкача чувство болгон. Эртерээк бүтсө экен, ушу эртерээк кетип калайынчы үйгө деген ой келген. Сезимди башка машыккан кыздар колдогону менен чечимин туура эмес кабыл алган адамдар да болгонун айтат. Бир байкелер айтты да, жолукчан болуп эмне келип атасың деген байкелер да болду. Бияка эмне келип атасың деп сүйлөгөндөр болду, башкача көз караш менен карагандар да болду. Бирок ошол кезде Чолпон эже мени аябай коргоп, колдоо берди, мотивация берип мага. Анан ошентип айтып аткан байкелерге мен ордума жооп берип, аларды өзүнүн местолоруна коюпту да. Ошол кезде мен аябай сынгам, бир байке ошентип айтканда. Сен эмне алардын сөзүн угуп эле калып каласыңбы? Сен антпе, сен ушинтсең, сен өз мүмкүнү жетпейсиң деп көп мага мотивация берип, көп жакшы сөздөрүн айтып, мени залдан калтырбаганга аракет кылды да. Эгер Чолпон эже мени колдоп ошентип коргобогондо, мага ошентип мотивация бербегенде, балким мен залга барбай калат белем деп ойлойм да. Ошол күндөр да өтүп кетти. 2,5 жыл болду. Буйруса 2023, 3-чү жыл болот экен залга барып атканыма. Залга барганда көп нерсени үйрөнөт экенсиң. Агайлар бир эле машыгууну үйрөтпөстөн, жашоо турмушубузга керектүү нерселерди да үйрөтөт. Акыл насааттарын айтат, туура жүрүм турушту үйрөтөт. Көп нерсени үйрөндүм. Рахматымды айтам. Алгачкы тоскоолдуктар менен катар Сезимдин үй бүлөсү дагы спорттун бул түрү менен машыгуусуна каршы болушкан. Учурда ата-энеси колдоо гана көрсөтөт. Апасы Алима Токонова буларды айтат. Сезим биздин эң кенже көкүрөк күчүбүз. Окууду жакшы окуп бүтүргөн, тырышчаак. Башында бул бокско барам деп бизге сунуш кылып айтканда, биз атасы экөөбүз аябай каршы болгонбуз. Кыз бала да бокско барат бекен, ал балдардын иши го деп. Анан бизге айтпай өзү барып, видеолорун кийин бизге көрсөтүп калды. Көрсөтүп калгандан кийин биз да карап отуруп аябай кызыктык. Сезимге анан колдоо жүргүзө баштадык. Кыздар балдаргадын ата-энелерине айткым келет, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды колдоңуздар. Ата-эне колдосо баланын келечеги кең болот дейт. Сезим барып жүргөн залда эмгектенген машыктыруучу Тыныбек Турсуналиев спортчулар кыз бала деп бөлүнбөөрүн айтат. Биздин клуб иштеп жатканына көп эле жыл болуп калды. Бирок дайыма эркек балдар келип жүрчү бизге. Кийин Чолпонай деген кыз келип баштаган. Аны көрүп башка да кыздар келип баштады. Азыр кыздар көп. Алардын арасында Сезимай деген кыз бар, Сезим. Негизи эле спортто эркек кыз деген айырма жок. Спорт баардык адамдар үчүн, кыз болобу, бала болобу, эң башкысы Кыргызстан жерин желбиреткен чемпиондор чыкса жакшы биз үчүн. Биз кыздарды да, балдарды да маштырабыз, колдойбуз.